Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Көпчүлүгүбүз АК-47 мылтыгын жакшы билебиз. Бирок арабызда 90% эле ошол мылтыктын кантип иштелип чыккандыгын билбесек керек. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, так эле ошол Калашников тууралуу тасманы айтып берүүнү баштайлы. Бөтөн элде хан болгондон көрө өз элиңде кул бол деп улуулардан жакшы сөз калган. Анткени төгөн канчалык көккө жетпесин, өз элиңе кызмат кылбай туулган жериңди жакшы көрбөсөң андан эмне пайда? Бирок бизди бейиштин төрүндө болгон кыргыз жерден башка өлкөгө жумуш издеп кетип, ал жакта эмгектенип акча таап бизди көрүп жаткан туугандарыбыз андай эмес деген үмүттөбүз. Буйруса алардын бардыгы капчыгын толтуруп кайтып келишет. Бирок бөтөн элде убактылуу жүрсөң да ал жакта эң орчундуу маселе документ иши. Ошондуктан бизди Москва шаарынан көрүп жаткан туугандарыбыз биз айтып жаткан байланыш сандарды жазууга шашылыңыз. Анткени тууганыбыз сиздин документ ишиңизде кандай көйгөй жаралбасын бардыгын чечип берүүгө даяр. Андыктан жазууга камданып калсаңыз +7 977 540 1042. 1941 атамекендик согуш башталып калган. СССР жоокерлери немец аскерлерине каршы танкалары менен чыгып, талаалардын биринде катуу беттеш жүрүп жаткан. Биз танкалардын биринин ичинде айдап бара жаткан улук сержант Михаил Калашниковду көрөбүз. Алар тайманбай душманга тикей карап атышуусун улантып, бир кезде каарманыбыз жүргөн танкадагы жаракатталууга ок тиет. Ичиндегилер бир аз мөөнөткө өзүн жоготуп, кайрадан эсине келген кезде катарындагы бирөөсү өлүп калган эле. Ошондуктан аларда танка менен атканга мүмкүнчүлүк болбой түз эле душмандар тарап кайдашып, немец жоокерлердин куралдарын тебелеп ташташат. Арадан канча күн өттү белгисиз Михаил Калашниковдун ооруканада койгонгондугун көрөбүз. Ал катуу жаракатынан ордунан турганга күчү дагы жетпей, көрсө согуш талаасында бир колу сынып калыптыр. Ошентип согуш майданындагы жарадарларды унаа менен арткага алып жөнөп, аларга башчылык кылып унаанын кабинасында лейтенант олтурган эле. Бул мезгилде кыш болгондуктан жолдор тайгалак болуп, бир кезде унаасы тыгылып, жарадар жоокерлерде жакшы күч болбогондуктан алар түртө алышпай, каарманыбыз лейтенанттын жанына барып, бул жерде айыл бардай көрүнөт, ал жака барып ат сурап келсек болот деп эле экөө ошол жака жөнөп кетишет. Артта бара жаткан каарманыбыз лейтенант таанган мылтыкты көрүп, бул жаңы мылтык окшойт, мен мындайды көрө эле келем десе, лейтенант ооба деп жооп берип, бул мылтыкты жакында эле бере баштады, сыягы жаңы чыккан окшойт деп айтып берет. Ошентип алар үйлөрдүн бирине жетип калса эле анын ичинен мас болгон немец жоокерлери чыгат. Лейтенант чыккан экөөнү атканы менен үчүнчүсүн атайын десе, мылтыгы чакып калып, өзү дагы октон жарадар болуп, үчүнчүсүн Калашников өлтүрөт. Ошентип иштебей калган мылтыгына жеңилген лейтенант Мишага карап, бул мылтык текшерүүдөн өтпөдү деген сөзүн айтты. Биз ушул жерде Михаил Калашников жаш кезинен техникага кызыгып, ар нерсени жасап үйрөнүп, тубаса таланты менен инженерлик жөндөмү бар экендигин түшүнөбүз. Ал жанагы чакып калган мылтыкты ачып, буга суу кирип кеткен турбайбы? Бир аз тоңуп калгандыгы үчүн чагып калыптыр, ушинтип кантип жасасын деп жини келет. Ошентип алар ат менен сүйрөтүп унаасын чыгарып алып, андан сапарын улашты. 1942 Елец аймагы. Каарманыбыздын жаракаттары такыр эле айыкпай, дарыгер аны үйүңө барып кел деп дем алышка жөнөтүп, Михаил Калашников поездга олтуруп үйүнө жөнөйт. Ал поездда бара жатып казакстандык согушта эки колун жоготкон жоокер менен сүйлөшүп калып, өзү дагы бир кезде Казакстанда Матай станциясында иштегендигин айтып берет. Анан да Калашников ал жоокерге тартып койгон сүрөтүн көрсөтүп, мен азыр мылтык ойлоп табайын деген оюм бар. Кичинекей кезимден ушул нерсеге кызыгам. Азыр болсо Алтайга үйүмө кетип бара жатам деп эле бир кезде жоокерлердин бардыгы уктап калышат. Көрсө Калашников жаш кезинен эле ата турган ар кандай куралдарды жасап, жанагы буга чейин иштеген Матай станциясында дагы ар кайсы нерселерди жасай бергендиктен иштен айдап жибериптир. Ошентип Елецтен Алтайга бара жаткан поезд Казакстандан өтүп бара жаткан кезде каарманыбыз ордунан туруп эле Матай станциясына келгенде түшүп калат. Ал апасына кат жазып, мен азырынча үйгө бара албаймын. Согушта биздин жоокерлерибиздин курал жарактары начар болуп, өтө чоң зыянга учурап жатабыз. Ошондуктан мылтык ойлоп табайын деп калып кеттим деп жанагы станциядагы мурда иштеген жерине барып, ал жерден Павел Андреевич деген башчысын издей баштайт. Анда Павел Андреевич каарманыбызды таанып калып, мен сени буга чейин иштен айдап жибердим эле го. Кайрадан сени ишке алгым келбейт. Ар кандай мылтыктарды жасагандыгың үчүн мага дагы маселе жаралган. Көп башымды оорутпачы деп сөзүн дагы оккусу келбей коет. Анда Миша эмне кылышын билбей кайрадан поезд күтүп олтуруп калып, ал жердеги жоокерлердин сүйлөшүп жаткандыгынан ал аймакка подполковник Басаров келгендигин угат. Анда каарманыбыз дароо эле подполковникке кайрылып өзүнүн жагдайын түшүндүрүп, мен азыр ойлоп табам деп жаткан мылтык согуштун нугун өзгөртмөк. Анткени немец жоокерлери октобой туруп 40 окко чейин аталышат. Биз болсо андай кыла албадык. Ошондуктан бул жерде мага мылтык жасаганга бир бөлмө алганга жардам бериңиз деп подполковник макулдугун берип, Павел Андреевич анын катын көрүп айласы жоктон бөлүп бергенге туура келет.
Ошентип каарманыбыз күндүзү поезд иштери менен тетиктерди жасап, түнү болсо мылтык иши менен алектене баштайт. Бирок анын сол колу ишке жарабагандыктан Павел Андреевичке келип мага жардамчы бериңизчи. Бир колдоо ишимди алып бара албай атам десе, Павел Андреевич чини келип, мен сени ишке ала турган деле оюм жок эле, көп эле менин башымды оорута бербечи деп айтат. Бирок ал жерде иштегендер Калашниковдун аракетин көрүп өздөрү келишип, биз жумуштан сырткара сага жардам бергенге даярбыз. Сенин ишенимиң бекем экендигин түшүндүк деп каарманыбызды кубандырып жардам беришип, түнү күнү иш уланып мылтыктын жасалып бүтүшүнө деле аз убакыт калат. Ошентип арадан 2-3 ай өтүп жаздага келип мылтык жасалып бүтүп, аны иштеп чыккандар чогуу чыгып тажрыйба жүргүзүүнү чечишет. Ошентип каармандарыбыз жардамчылар менен максаты ишке чыккандыгын түшүнүп дароо эле Алматыга жөнөп кетип, буга чейин ага орундукту бөлүп берген подполковник Басаровду издейт. Анткени ал мылтыгың даяр болсо мага кел деп айткан экен. Бирок эң кызыгы подполковник Басаров бул убакта согуш талаасына кетип, казак туугандар улак оюнда кычастангандай эле каарманыбызды да кычастанып камап салышат. Бир кезде ал жерге майор Лебедев келсе мылтыкты көрсөтүп, бул адам өзүм жасадым деп мылтыгын көтөрүп келиптир. Маселени сизге өткөрүп берели десе, майор Лебедев мылтыкты алып алып ал жерден кетип, өзүнүн тааныштарынын бири Андрей Иванович Казаков деген адамга жеткирип берет. Көрсө бул адам жаңы чыгарылган мылтыктарды текшерүүдөн өткөрүп, канчалык жөндөмдүү экендигин сыноо менен алек болчу. Ал сыноо талаасына барып мылтыкты атып көрүп, анын чындап эле өзгөчө экендигин байкап, бул убакта каарманыбыз камалган жеринен бир күндөн бери чыга албай, ал жердеги казак жоокерлер шылдыңдаганга дагы жетишип калышат. Эртеси күнү гана Казаков келип аны өзү менен кошо алып кетет. Алар бир күн ачка жаткан каарманыбыздын курсагын тойгозуп, сиздин мылтыгыңыз бизге аябай жакты. Бирок дагы деле бир аз жетишпестиктер бар экен, салмагы болсо аябай эле оордой сезилет. Мылтыкты жаңылап дагы бир жолу даяр кыла турган болсоңуз түз эле генералга көрсөтөбүз. Генерал макулдугун берсе, совет өлкөлөрүнүн ичиндеги мылтыктардын жарышы бар. Ошого сизди катыштырабыз десе, каарманыбыз аябай кубанып, мен жумушка даярмын деп ошол күндөн баштап мылтыгын жаңылоонун үстүндө иштей баштайт. Бир күнү сыноо талаасында генерал келип, каарманыбыз Калашников менен түзмө-түз таанышып, ана мылтыгыңды сыноодон өткөрөлү деп эле өз колу менен аткылай баштайт. Ал дүрбү менен карап, мылтыктын таамай тийүүсү дагы мыкты экендигин көрүп, Калашниковду өзүнө чакырып, сен кийимиңди алмаштыргының дагы жарышка даярдангының. Мен өзүм сен жөнүндө Москвага сунуш берип коёмун. Мылтыктар жарышына Туркистан аймагынын атынан катышасың деп каарманыбызды кубандырып, аракетин токтотпогон Калашников арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин Москвага жөнөп кетет. Калашников бул убакта дагы деле апасына жолукканы бар элек болгондуктан ага кайра кат жазып, генералдын сунушу менен Москвадагы курал чыгарган ишканага бара жатып, унаада бирөө менен таанышып калат. Бул адамдын аты Судаев Алексей. Ал дагы мылтык чыгаруу менен алектенген окумуштуу болчу. Ошондуктан каарманыбыздын мылтыгын көрүп ар кандай сындарын айтып, кел экөөбүз белдешели, эгер жарышта менин мылтыгым жеңе турган болсо сен короздой эле кыйкырасың, а эгер сеники жеңе турган болсо мен сага Армениянын ичимдигин алып келип берем деп экөө мелдешип, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, достошуп калышат. Каарманыбыз көздөгөн жерине барып, ал жерден полковникке жолугуп, полковник каарманыбызды ага кесиптеш болгон Василий Лютый деген адам менен тааныштырат. Анда Василий каарманыбызга ал аймактагы жайгашкан нерселердин бардыгын көрсөтүп кирди. Мындан соң каарманыбыздын бөлмөсүн көрсөтүп, сиз мылтыгыңыздын чиймесин мага беришиңиз керек. Мен аны карап чыгайын десе, каарманыбыздын бул тармакта билими жок болгондуктан чийменин жакшы чий албагандыгын айтат. Кантсе да Калашников жакында боло турган мелдешке даярдыгын көрө баштайт. Тамактанган жайда анын жанына Екатерина деген кыз келип каарманыбыз менен таанышып, мага Василий келип сага чиймелер боюнча жардам берип коюмду суранды. Мен өз жумушум бүткөндөн кийин сен жакка барамын, бирок бир суранычым бар, мага тийишпегин деп ал жерден кетет. Ошентип кечке мал Екатерина каарманыбыздын бөлмөсүнө келип унчукпай эле өз жумушун баштап, чиймесин чие баштаса, Калашников эмне кылышын билбей бөлмөсүнөн чыгып кетет. Арадан бир топ күн өтүп, чийме дагы чийилип бүтүп, мылтык дагы рас болгондон кийин Михаил Екатеринага ыраазычылык билдирип коюн деп ага кумшекер алып келип берип, эртең мылтыктар боюнча жыйынтык чыгат экен, ошондуктан мен сизди бүгүн үйүңүзгө чейин узатып коеюн. Балким башка көрүшпөй каларбыз деп кыздын макулдугун алып аны узатып жөнөп, үйүнө жеткиргенден кийин Екатерина кумшекер үчүн ыраазычылык билдирип, менин кызым шекерди жакшы көрөт деп айтат. Көрсө Катянын кичинекей кызы бар, бирок күйөөсү жок экен. Ошентип эртеси жыйынтык чыгып, каарманыбыз буга чейин унаада таанышып калган Алексей Судаевдин мылтыгы мыкты деп табылып, каарманыбыз бул жолу ийгиликке жетпей калгандыктан аны кайрадан эле Алматыга жөнөтөт. Бирок ага жаңы тапшырма берип, сен аракетиңди кылып мылтык чыгарууңду уланта бергениң, жаңы нерселериңди ойлоп дагы бул жакка алып келсең, аны жакшылап иштеп чыгабыз десе, каарманыбыз Алматыга кетип, бул убакта 1944-жыл келип калган. Алматыга барган каарманыбыз буга чейин аны жөнөткөн генералга жолукса, генералдын жини келип, сенде акыл жана өзүңө болгон ишеним жетишпеди. Бул нерсени жасаш үчүн мыкты чөйрө керек да, сенде ал нерселер болбой жатпайбы деп эле кетип калат. Анда каарманыбыз жини келип түн менен уктабай ойлонуп олтуруп, пулемет ойлоп табууну чечип, жаңыдан сүрөт тарта баштайт. Каарманыбыз ойлоп тапкан куралын иштеп чыгып, ал дагы бул жолу сыноодон жакшы өтүп, ал куралды дагы Москвага алып бара турган болушу. НКВДнын капитаны келет. Ошентип ал экөө жөнөп кетип, поезд күтүп олтурушкан. Бир кездер анын жанындагы вагондон бирөө кыйкыра баштап, Миша иним кандайсың деп каарманыбызга кайрылып, биз ушул жерде Михаилдин бир тууган агасы Виталий түрмөдө олтургандыгын түшүнөбүз. Көрсө Михаил аны акыркы жолу 1936-жылы көрүп, кайда жүрсө дагы тирүү экендигине ичинен кубанып калат.
Ошентип бул жолу дагы пулеметин мелдешке алып келген каарманыбыз биринчи эле Екатеринага жолугат. Көрсө ал Алматыда жүргөндө дагы Катяга кат жазып экөөнүн мамилелери бекемдеп, кечке чейин сейилдешип, кечинде бөлмөгө келип, экөө бири-бирин жакшы көрүп калгандыктан ортосунда жанагы баягычы неме ошондой болуп кетет. Ошентип бул жолу дагы пулеметтер жарыш өтүп, бирок эч бириси жеңишке татыбай. Жыйынтыкты уккан каарманыбыз жини келип дарыгерге барып, менин колум айыгып калды го. Мени эмнеге согушка жөнөтпөй жатышат? Мен кыйратып курал деле жасай алган эмесмин. Согушка барып эле танкамды айдайынчы десе, дарыгер такыр эле көнбөй, анын колу оор жумушка жарабай алгандыгын түшүндүрөт. Бир кезде анын жанына Василий Лютый келип, сенин аракетиңден бир күн болбосун бир күн жыйынтык чыгат. Балким азырынча эртедир, согушка анчалык эле ашыкпай эле кой. Менин дагы өпкөмдө маселе болгондугу үчүн жөнөтпөй коюшкан. Кааласаң Москвада калып, менин алдымда иште. Аракетти чогуу кылалы десе, каарманыбыз ойлонуп олтуруп калат. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз сүйгөн кызынын апасы менен таанышып, анын көзүнчө эле кыздын колун сурап, ушундай кубанычтуу күндөр менен катарлаш эле 1945-жылдын 9-майы келип калып, ар тараптан согуш бүттү деген кыйкырыктар угулуп, элдин баары кубана баштайт. Бирок кубанычтар тарагандан кийин каарманыбыз ойлонуп олтуруп калып, эми биздин ишканабызды жаап салса эмне кыламын? Мен болгон жүрөгүмдү ушул курал жасоого арнадым эле. Анан дагы эң мыкты ойлор эми келе баштаган, бирок согуш бүтүп калды. Эми курал жарак балким керек эмес болуп калар деп аялы менен кеңешип олтуруп, бирок баардыгы каарманыбыз ойлогондой эмес, тескерисинче болот. Анткени ага башчысы полковник чакырып өстүдөн келген кагазды көрсөтүп, эми сен өзүнчө бөлүм ачып курал ырастоо менен алектенесиң. Биз дагы деле аскерлерди куралдар менен жабдуулап турушубуз керек. Ошондуктан жаңы ойлорду иштеп чык десе, бул сөздөр каарманыбызга күч кубат берип, ал дароо эле ишин баштап жаңы чыгара турган мылтыгынын чиймесин чиет. Бир кезде анын жанына дагы бир жолу Алексей Судаев келип, жакында дагы бир жолу мелдеш болот экен, экөөбүз эми дагы атаандаш болуп калат окшойбуз. Баягы сөзүбүз эсиңден чыкпасын, эгер мени ута турган болсоң, мен сага Армениядан ичимдик алып келип берем деп айтат. Ошентип каарманыбыздын чиймеси 1947-жылы даяр болуп ал Кавровго жөнөп, бирок ал жака такыр эле ичинен баргысы келбей жатты. Анткени ал жактагы мылтык чыгара турган ишкананын башчысы генерал Василий Дегтярев болчу. Ал Дегтярев дагы мылтык чыгаруу менен алектенгендиктен каарманыбызга түздөн-түз атааңдаш болуп, ага кээ бир учурда жолтоо болуп коюштугу толук ыктымал эле. Кандай болбосун, Калашников ал жака барып өзүнө Александр Зайцев деген адамды жардамчы кылып, жумушчулардын ишин көзөмөлгө алып, чимедеги мылтыкты жасап чыгышат. Бирок мылтыкты сыноодон өткөрө турган жерге каарманыбызды такыр киргизбей, азыр генерал Дегтяревдин мылтыктары сыноодон өтүп жатат. Сен дагы 3 күндөн кийин келгин деген гана жообун беришет. Бирок бул нерсе каарманыбызды токтоткон жок. Ал текшербесе уктай албастыгын түшүнүп, көчөдө эле текшере баштап, ишканадагы тынчтыкты бузгандыгы үчүн жоокерлер келип каарманыбызды кармап кетишет. Мындан соң Калашниковду түз эле генерал Дегтяревке киргизип, генерал сөз баштап, мен сени 1943-жылдан бери тааныймын. Ошол жылы мылтык мелдешинде Судаев утуп кеткен. Бирок сенин өз колуң менен жасаган мылтыгың мени аябай таң калтырды эле. Анан дагы менин түшүнбөй жатканым, сен окубай туруп ушул иштерди жасап жатканың. Демек чындыгында жөндөмүң бар экен. Азыркы жасагандагы жаңы мылтыгыңды көргүм келип жатат. Кабатыр албай эле кой, менин мылтыгым буга чейин эле даярдалып бүткөн. Ойлоруңду деле урдап ала турган ниетим жок деп каарманыбыз даярдап чыккан мылтыгын көрүп, анын бир жагынан жөнөкөй, экинчи жагынан өтө мыкты жасалгандыгын сезип, кол астындагы майорго буйругун берип, мен мелдешке жөнөтүп жаткан мылтыкты кайтарып алгыла деп айтат. Анткени генерал утушуна көзү жетпей калган. Ошентип мелдеш башталып, бул жолу мылтыктарды сууга дагы, кумга дагы салып текшерүүдөн өткөрүшүп, кандай ыкманы жасап көрүшпөсүн, Калашниковдун мылтыгы өтө мыкты чыкты. 1949-жыл Москва шаары. Каарманыбыз Сталин сыйлыгына ээ болуп, чоң суммадагы акча алып, ошол мезгилдеги аскер башчысы маршал каарманыбызды жоокерлердин алдына алып чыгып, буга чейинки курал жарактарды ойлоп таап, бирок кайтышпаган адамдарды эскерип, бирок биздин жаныбызда Калашниковдой инсандар турганда өлкөбүз мыкты корголууда. Колуңарды кармап турган азыр биздин армиябыз колдонгон мылтыкты ушул адам жасап чыкты. Анда Калашниковго сый көрсөтөлү деп жакшы сөздөрүн айтып, колдорун чабышат. Ошентип каарманыбыз согушка кеткенден бери үйүнө 6 айга такыр эле жете албай, үй бүлөсүн толугу менен алып алып, тасманын аягындагы апасы менен жолугат. Бул Калашников АК-47 үлгүсүндөгү мылтык ушул убакка чейин өзүнүн баалуулугун жоготпой, 20-кылымдын символу катары билгендердин эсинде кала берди. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ар бирибиз өлкөбүзгө кичине болсо дагы салым кошуунун аракетинде бололу.